Эми сиз тараптан караганда жеңебиз менен 24 саат чогусуз да. Анан сиз жеңебизге кандай комплименттерди айтасыз, кандай жылуу сөздөрдү айтасыз? Мен ага мен айткан сөздөр мага комплимент болобу болбойбу билбейм, бирок өзүмдүн оюмда көңүлүн көтөрүү максаттагы тамашалап, о бейиштеги хурайындардын башчысы деп коем. Ой апасы деп коем тамашалап, жеңе деп коем, аяш деп коем тамашалап. Жакшы түзүм, бирок эми жаным, жылдызым деп алгентип эркелете албайм, туурасын айтайын бирок. Негедир ошентип эркелете албайм, эмне экенин түшүнбөйм. Ой Алла ыраазы болгур деп коем. Анан баягынтип өтө эме кыла албайм, эмне экенин өзүм түшүнбөйм да. Анан күлпүл берип комплимент кыла албайм да, ошол жагым минус жагым ошо. Романтик боло албайм да. Бирок дайым эркелеткенде ушинтип эркелетем. Бейиштеги хурайындардын башчысы, иншалла Аллах Таала сага ушу Айшенебиз разияллаху анханын даражасын берсин. Кудай насип кылса ушу экөөбүздүн кырмыскыбыз эки дүнөө үзүлбөсүн деп жакшы сөздөрдү айтам, бирок жаным, жана сенсиз жашай албайм деп эмете албайт экенмин да, жабыша албайт экенмин ошо. Ушул жагым немен болуш керек, минусум. Урматтуу кыргызстандыктар, алгачкы жолу өлкөбүздө зыянсыз, шекер кошулбаган, ажва курмасынан жасалган өзгөчө даамдуу финик коласы Милав эми Кыргызстанда, Сауд Аравиясында өндүрүлгөн. Бул ден соолукка зыян келтирбеген табигый курамдагы заманбап жана ишенимдүү суусундук. Балдарга да, чоңдорго да ылайыктуу. Милав кола дүйнөдө өзгөчө, эми ал Кыргызстанда. Жаңы даам, жаңы эра, жаңы сапат. Жакында бардык дүкөндөрдө. Милав кола. Өз баалуулуктарың менен жашоону танда.